Эфирде спорт. Бүгін біз UFC жылдызы Хабиб Нурмагомедовтың Қырғызстанға келіші жана волейбол чемпионаты туралы сөз қылабыз. Саламатсыздар ба? Қырғызстанда ережесіз ерушқа қызыққандар өтө көп, бирок силерде олимпиадалық спорт түрлері жакшы колдоого алынган. Эгер ММА'да олимпиадалық спорт түрлөрүндө эле колдоого алынса, Кыргызстандан да UFC жылдызы чыгат деп билдирди атактуу мушкер Хабиб Нурмагомедов. Ал бүгүн Бишкекте кыргызстандык күйөрмандар менен жолукту. UFC жылдызын жакындан көрүү үчүн 10 миңге жакын киши келген. Жеңилбес Хабиб менен жолугушуу Бишкектеги соода борборлорунун биринде уюшулду. UFC'нин жеңил салмактагы мушкерин келген эл каттуу колдоду. Журналисттер менен катар күйөрмандарга да суроо берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, көпчүлүктү кызыктырганы кантип анын клубуна кирсе болору жана кыргыз мушкерлеринин UFC лигасына чыгууга кандай мүмкүнчүлүгү бар деген суроолор болду. У вас очень много людей за ММА следят, но... Кыргызстанда эрежесиз урушка кызыккандар көп. Силерде ал олимпиадалык спорт түрлөрүндө колдоого алынбайт экен. ММА болсо олимпиадалык эмес спорттун түрү. Бирок ошого карабай популярдуулугу жагынан айрым спорт түрлөрүнөн ашып өтөт. Эгер мамлекеттик деңгээлде колдоого алынса, Кыргызстандан деле жакшы мушкерлер чыгат. Дагыстанда деле ММА өтө жакшы колдоого алынган деп айтуу кыйын. Бирок биздин мушкерлер дайым аракеттин үстүндө. Бизде ММА 2000-жылдары башталган. Кыргызстан 10 жыл артта. Демек 10 жылдан кийин силерде өтө көп мыкты мушкерлер болот. Мушкер кыргызстандык күйөрмандары менен жолугушууга 16 сааттык машыгуу убагын сарптады. Айтсак, Хабиб бир ай мурун ийгиликтүү уктаганга кайтып, бразилиялык Эдсон Барбозаны жеңди. Эми апрелдин башында Тони Фергюсон менен титулдук беттеши турат. Мында ал жеңишке жетерине ишенерин айтып, атактуу Макгрегор тууралуу да ой бөлүштү. У UFC есть планы, чтобы я выиграл Фергюсона, и мы чтобы драли в сентябре и в октябре. Тони Фергюсон менен боло турчу беттештен кийин UFC Макгрегор экөөбүздүн беттешүүбүздү сентябрга пландап жатат. Бирок менин максатым Макгрегорду жеңиш эмес, чемпиондук курду утуу. Алдыдагы беттеште буюрса чемпион болом. Ошондо Макгрегор мыкты болом десе, менин беттешүүгө мүмкүнчүлүк издеши керек. Жеңилбес Хабиб суроолорго жооп берип жатып, ар бир спортчу өзүнүн карьерасын жыйынтыктаган соң ордун жоготпошу үчүн атагы чыгып турган учурда ойлонушу керектигин айтты. Многие бойцы, выступая, там зарабатывали деньги. Көпчүлүк мушкерлер түрдүү мелдештерге чыгып жакшы каражат таап, бирок баарын бат эле коротуп салганын көрүп, байкаштырып жүрөм. Карьерасын жыйынтыктаган соң эч нерсеси жок калышууда. Андыктан ар бир мушкерге айтарым, атагын чыгып турган учурда ойлонуп келечегиңди түзүп алышың керек. Анткени баары бир орунда мушкер болуп турбайсың. Карьераңды каалайсыңбы, каалабайсыңбы жыйынтыктоого туура келет. Келгендердин арасында кызыктуу өтүнүчү менен да өзгөчөлөнгөндөр болду. Американын көрүү кыялын айтып, укалуучу жигит Хабибтен командаңа кошчу деп өтүндү. Хабиб, ты можешь меня взять с собой в Америку в качестве своего массажиста? У меня большая мечта. У тебя виза есть? Вот у меня визы нету. Ты можешь мне в этом вот помочь? Насчет визы очень сложный вопрос. Я не могу этот вопрос решить. Но я тебе могу организовать путевку в Дагестан. Саамалыкта 10 миңдей киши чогулду. Хабиб менен жолугушуу үчүн убактысын аябай айрым күйөрмандар Оштон нарындан да келген. У меня недавно сын родился, ему назвал Хабибом. Хабибтин фанатым, ошон үчүн келдим, атайын келдим. Ну чё, ему желаем, чтобы он пояс выиграл. Чогулган элдин маанайынан өлкөдө эрежесиз эр уруш популярдуу экени көрүнүп турат. Келгендер көңүлдүү, жеткинчектер жолугушуудан таасирленип тарады. Эми келечекте Кыргызстандан да Хабибдей мушкер чыгаары бышык. Гүлжан Турдубаева, Турар Нарбеков, ЛТР, Бишкек. Жеңилбес Хабиб Тони Фергюсонду жеңет деп үмүт кылабыз. Эми башка спорт жаңылыктарынан. Волейбол боюнча өлкө чемпионатынын алгачкы турунун оюндары башталды. Жылдагыдан айырмаланып, быйыл командалар 3 лигада оюн жүргүзүшүүдө. Жогорку А жана Б лигасы, анан улуттук лига. Бүгүн Б лигадан оюндары жыйынтыкталып, Аксы командасы жеңүүчү болду. Команда 3 беттеште жалпы 9 упай топтогон. Күнүнүн маанилүү спорт жаңылыктары ушулар болду. Саламатта туруңуздар.